Улуттук банктын башчысы Толкунбек Абдыгулов жакында эле Ысык көлгө туристтерди көбүрөөк тартуу үчүн кара курайды мыйзамдаштырыш керек деп билдирди. Ал киши бул сөздөрдү тамаша иретинде айттыбы же болбосо чындыгында эле ушундай ойдобу ким билсин. Мунун себебин кыргызстандыктар Түркияга Ысык көлгө караганда көбүрөөк барат. Анткени ал жерде туристтерге болгон мамиле жакшы жана шарттар мыкты түзүлгөн деп түшүндүрдү. Мына ошондуктан биз атаандаштыкка туруштук бере албайбыз дейт. Это каракурай. Че? Ну, чертова трава. Лошадь, баран не кушает. Рядом хороший трава не растет. Толкунбек мырзанын баңгизатын мыйзамдаштырыш керек деген сөзүнөн башкасы туура эле. Саламатсыздар, в эфирде Сереп программасы, менин аты жөнүм Айбек Бийбосунов. Ысык көлдөгү туристтик сезон бүгүн эртең ачылганы турат. Былтыркы статистикага карасак, аталган областка 750 000 турист келип кеткен. Келген эс алуучулардан бүткүл бир өрөөндүн элинин жашоо шарты түздөн-түз көз каранды. Эми туристтердин келишине биз жакшы шарт түзө алдыкпы? Албетте жок. Жаңжалдуу балыкчы корумду жолу бүгүнкү күнгө чейин бүт элек. Быйыл бүтүрө калабыз деп тиешелүү органдар кепилдикти бере албай жатат. Анткени каражатты кайдан табышты билбей баштары маң болуп жатыптыр. Ушул сыяктуу көрүнүштөр келген туристтердин санына терс таасирин тийгизбей койбойт. Бул биринчи эле маселе. Дагы бир орчунду көйгөй бул коопсуздук. Эсиңизде болсо, өткөн жылы Россия Федерациясынан келген конок сабалып, бул жагымсыз окуя биздин бетибизге көз шыбаган. Өзлөрүнүн жарандары башка өлкөгө эс алышын каалабаган мамлекеттер бул жорукту өзлөрүнүн маалымат каражаттарынан саат сайын көрсөтүп турган. Туристтин коопсуздугу бир гана ИИМ өкүлдөрү тарабынан көзөмөлдөнбөй, жергиликтүү тургундар дагы алар тууралуу кам көрүшү керек. Түшүнүктүү кылып айтканда, ар бир туристти кучак жайып тосуп алып, кол булгалап узатып туруш керек. Анткени алардын келишине биз көбүрөөк кызыктарбыз. Эми экологияга болгон мамиле. Келген конок койдон жоош. Байкасаңыздар, таштанды таштап жаратылышка жаман мамиле кылган чет өлкөлүк турист эмес, өзүбүздүн жарандар. Ысык көлдүн айланасын ала турган болсок, саркынды сууларды чыпкалоочу жайлар көпчүлүк конок үйлөрүндө жок болгону менен алар жайы бою иш алып барып келишет. Ал эми жаратылыш парктагы көрүнүш андан начар. Карыш сайын таштанды. Дүйнөлүк Forbes журналы Кыргызстанды каражатты аз талап кылган туристтик өлкөлөрдүн катарына кошуп, биздин өлкөнү тарыхка жана маданиятка бай деп сүрөттөгөн. Бул биз үчүн мыкты жарнама. Ал эми биз өз учурунда келе турган адамдардын камын ойлобой, кара курайды мыйзамдаштыруу керек деген сыяктуу сунуштар менен алекпиз. Аман туруңуздар. Глава Нацбанка предложил легализовать марихуану в стране. Здрасте, как ваши дела? А как вы сами думаете? Отлично. Не то слово. А какое слово? В эфире таких слов произносить нельзя. Скажите, зачем вы предлагаете легализовать марихуану? Потому что народ вечно недоволен властью. А что, после легализации народ будет доволен? После легализации народ будет не ругать власть, а радоваться за нее. Еще вы сказали, что легализация привлечет туристов со всего мира. Ну конечно, я ведь как глава Нацбанка беспокоюсь за экономику нашей страны и хочу увеличить наш общий бюджет. Но не лучше ли привлечь туристов на Иссык-Куль и вложиться в туризм? Вот именно, легализация как раз таки и привлечет туристов на Иссык-Куль. Вы вообще знаете, что курение таких смесей ослабляет организм и ухудшает память? Вы что, уснули? Ой, простите, о чем мы с вами говорили? Да.